Ушундай бир терс көрүнүштөрдүн бири көптөгөн жылдардан бери эч кандай бир чара колдоно албай же колдонгон чаралар эффективдүү болбой келе жаткан тармак бул ушул жөнөкөй адамдарга берилип аткан акча насыяларынын проценттеринин жогорулугу. Муну кимдер жасап атат? Муну мына ломбардтар, билесиздер. Ар бир шаарда, ар бир райондун борборлорунда, жерлерде ломбардтар көбөйүп кеткен. Ломбардтардын берген проценттерин карап отурсаң, төбө чачың тик турат. Ломбардтардан акчаны ким алат? Жөнөкөй адам алат. Акчага өтө муктаж, тез аранын ичинде акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошол ломбардтан акча алат. Бирок ломбард анын үстүнө дагы бир нече жүздөгөн проценттерди коюп туруп аны дагы эзет. Бул ломбардтардын үстүнөн байыгандар кимдер? Баягы эле сүткорлор. Сүткорлор. Туура банк системасы бизде иштеш керек. Финансылык система иштеш керек. Бирок банк системасын бүгүнкү күндө улуттук банктын коюп берген проценттик ставкаларынын негизинде 12-15% тегерегинде. Ну макул болсун 20% тегерегинде. Ал эми бул ломбардтарың болсо, мына мен 3-4-өнүн списогун алып келдим. Ломбардтарың болсо бир нече жүздөгөн проценттерди коет экен. Оператор О деньги деген бар экен. МКК акча булак дейт. 244% менен берет экен. МКК Заман Финанс, бывший Сомо дейт. 267% менен акча берет экен. Ломбард Элдик Капитал, бывший Сомо дейт. 267% менен берет экен. МКК Достукча, Акчамат дейт. 378% менен берет экен. МКК АБН дейт. 104% менен берет экен. Мына